Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Кайрадан эле мен Адил Какенов сиздерге бүгүн окуп түшүнүү деген теманын алкагында түшүндүрүп бермекчимин. Баарыбыз билгендей эле адам баласы күн сайын өсөт, күн сайын өнүгөт, өркүндөйт. Мурда наристе кезибизде биз дүйнөнү сезимдерибиз менен таанып биле баштасак, ал эми жашыбыз жогорулаган сайын биз дүйнөнү башкача көз караш менен, тагыраагы өзүбүздүн жашоодо жүргөн адамдардан, же болбосо китептерден окуу менен дагы түшүнө баштайт экенбиз. Деги эле дүйнөнү жеткиликтүү түрдө өзүбүзгө кабыл алыш азыркы 21-кылымда окуу аркылуу эле болот экен. Демек, окуп түшүнүү деген эмне деген суроонун алкагында азыр мен силерге бир маалыматтарды айтып бермекчимин. Окуу түшүнүү. Окуу түшүнүү болгону бир жомок, же болбосо бир аңгеме, же болбосо бир публицистикалык текстти окуп туруп, андагы айтылган бир нерселерди, айтылган окуяларды, же болбосо ичиндеги каармандарды эле эстеп калыш эмес экен. Анда биз эмне максатыбызга жеткен болбойт экенбиз. Максатыбызга жетиш үчүн ошол ар бир автор бир текстти жазаарда эмне кылат экен? Ичине бир логиканы, же болбосо ичине бир жашыруун маалыматты катат экен. Тагыраагы ошол маалыматты биз таап чыксак, автордун айтайын деген максатын биз билип чыксак, демек окуп түшүнүүгө дал ошол туура, ошол негизги баягы натыйжасы болуп саналат экен. Курулай эле окуп андагы баягы каармандарды эстеп калуу эмне экен? Окуп түшүнүүгө жатпайт экен. Демек түшүнүү бул эмне экен? Окуган текстибизден, окуган публицистикалык макалалардын ичиндеги негизги идеяны, автордун айтайын деген оюн билгенибиз бул окуп түшүнүү болот экен. Демек түшүнүп атасыңар достор, Жалпы республикалык тестирлөөдө дагы окуу жана түшүнүү бөлүмүнүн ролу өтө чоң десек болот. Көптөгөн сынамык жазып жүргөн баягы окуучулар дал ушул бөлүмдөн кыйналышат. Жада калса алтын сертификат алган окуучулар дагы дал ушул бөлүмдөн кыйналышат. Себеп дегенде окуу эмне үчүн кыйналып аткан себеби балким аз окушкандыр. Балким ошол текстке туура бир көңүл бөлбөй окушканданбы, аны так айтуу азырынча кыйын болуп турат. Бирок ошентсе дагы биз биринчи классыбыздан баштап тексттерди көп окуганга, жана ошондой эле маалыматтарды ар тараптуу кабыл алганга үйрөнүшүбүз керек экен. Жалпы республикалык тестирлөөдө окуп түшүнүү бөлүмүнөн баарыбыз билгендей канча текст келет? 3 текст келет. 3 текст эч кандай бир көркөм чыгармадан алынбайт экен. Тексттер негизинен публицистикалык бир макалалардан, же болбосо баягы илимий жактан далилденген фактыларга таянган гана баягы чыгармалардан алыналат экен. Көбүнчө эгерде ушул окуп түшүнүү бөлүмүндө силер натыйжалуу бир эффективдүү даярданам десеңер, Азаттыктын сайттарына кирип, ошондогу макалаларды окугула, же болбосо Рух Эш деген сайт бар. Ошол сайтка кирип дагы макалаларды окусаңар, ошондогу көбүнчө баягы тексттер келет экен. Ал эми көркөм чыгармадан эч кандай келбейт экен. Мисалы, дүйнөдө азыркы учурда эмнелер актуалдуу болуп жатышы мүмкүн. 2020-2021 жылдарда дүйнөнү эмне пандемия каптады, тагыраагы COVID-19 пандемиясы. Демек ошол жылдары окуп түшүнүү бөлүмүнө ошол COVID-19 деген темалар келген. Азыркы учурда дүйнөдө дагы актуалдуу болуп жаткан, дүңгүрөтүп аткан эмне бир негизги тема болсо, балким келерки жылдары дагы ошол темалардан окуп түшүнүү бөлүмүнө келип калышы мүмкүн. Балким кыргыздын улуу баягы акын жазуучуларынын өмүр чыгармаларын дагы окуп койгонуңар силерге пайдасын гана берет. Мисалы Касым Тыныстанов деп коет дагы, ошол Касым Тыныстановдун биз билген жана биз билбеген нерселери тууралуу дагы ал жакта айтылышы мүмкүн текстте. Же болбосо мисалы космос дейт дагы, космостон бир планетаны алат, мисалы Венера планетасы деп коет дагы, Венера планетасы тууралуу кеңири маалыматтарды берет, жана ошол маалыматтардын ичинен силер туура жыйынтык, туура тыянакка жетишиңер керек. Же болбосо мисалы кыргыздын улуттук үйү болгон боз үй тууралуу айтылышы мүмкүн, комузу тууралуу айтылышы мүмкүн. Же болбосо бир азыркы учурда жаңы жасалып жаткан интеллекттер бар, ошол интеллекттер дагы тууралуу балким келип калышы мүмкүн. Башында айтып өткөндөй, демек көркөм чыгармалардан эмес, илимий популярдуу тексттер келерин дагы бир жолу силерге айтып өткүм келет. Анан негизинен тексттин темасы болот, баарыбыз билебиз. Ошол тексттин темасы дегенибиз эмне?
тексттин темасы дегенибиз бул текстте ким же эмне жөнүндө айтылса, дал ошол сөз тексттин темасы боло алат экен. Эң көп айтылган нерсе. Мисалы, Жусуп Абдрахманов 1930 жылдарда кыргыздарды ачарчылыктан сактап калган. Ал өтө жаш болгонуна карабастан Сталинге баш ийген эмес. Башка өлкөдөн келген, Кыргызстандын Фрунзе шаарына келген жарандарды дагы ачарчылыктан сактап калып, өз кезинде көптөгөн баягы башка жетекчилерге салыштырмалуу өзүнүн эрдигин дагы көргөзгөн десек, демек бул жакта ким жөнүндө же эмне жөнүндө сөз болуп жатат деген суроо келсе, алдынан сөзсүз түрдө ким жөнүндө, Жусуп Абдрахманов жөнүндө болуп аткандыгын билебиз дагы, дал ошол вариантты белгилейт экенбиз. Жана ошол эле учурда автор негизи бизге бере турган оюн ар түрдүү кырдаалдар менен, ар түрдүү бир окуяларды кененирээк, жакшы бир түшүнүктүүрөөк бериш үчүн ал жакка ой берет. Андан кийин экинчи абзаста ойду толуктайт, үчүнчү абзаста балким ойду кошумчалайт, кайра кайталайт, кайра далилдейт, фактыларга таянат. Мына ошонун баары биригип келип тексттин компоненттери болуп саналат экен. Ошонун баары биригип келип, демек эмне экен? Тексттин компоненттери болуп саналат экен дагы. Ошолор аркылуу дагы толук жеткиликтүү бир түшүндүрүп бергенге мүмкүнчүлүк түзүлөт десек дагы болот экен. Жана ошондой эле дагы айта кетчү нерсе, шоокум журналдарын өзгөчө көп окугула. Азыркы учурда ушундай бир билим берүү мекемелерде, китепканаларда шоокум журналдары абдан көп. Ошол журналдарды канча болсо, баарын окуп чыкканыңар силерге сөзсүз түрдө пайдасын гана берет деген баягы өзүмдүн кеңешимди айтмакчымын. Жана ошол эле учурда эми окуп түшүнүү текстинде канча сөздөн турат окуп түшүнүү тексттери? Окуп түшүнүү текстери бир текст 400 сөздөн 800 сөзгө чейинки сөздөн турат. Андан ашпайт, же болбосо андан кем болбош керек экен. Түшүндүңөр, 400 сөздөн 800 сөзгө чейинки тексттер болот. Жана ал тексттерге жооп бериш үчүн жалпы 3 текстке силерге 1 саат убакыт берилет экен. 1 саат. Демек ошол 1 саатты биз туура бөлүштүрүп алышыбыз керек. Көпчүлүк бүтүрүүчүлөр, мурда бүтүрүп кеткен бүтүрүүчүлөр ушул окуп түшүнүү текстине келгенде убакыттын баягы туура эмес бөлүштүргөндүгүнө байланыштуу жетишпей калган учурлары дагы болгон. Ошол себептен эмне кылышыбыз керек? Сөзсүз түрдө убактыбызды туура бөлүштүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Эгерде сиздин баягы окуу ылдамдыгыңыз жай болсо, анда ал жактан дагы өзүнүн методдору бар. Мисалы, абзацтын башын окушуңуз керек, анан абзацтын эң аягын окушуңуз керек. Анан экинчи абзацка келгенде дагы экинчи абзацтын башын окуңуз, аягын окуңуз. Эгерде сиз мындай жай окуй турган болсоңуз. Себеп дегенде негизинен текстте негизги ойлор башында жана аягында берилерин дагы айтып өтүшүбүз керек. Жана ошондой эле суроо келиши мүмкүн, жалпыланган ойду тап деген. Жалпыланган ойду тап дегенде, демек силер көбүнчө учурда баардыгын окуп чыгышыңар керек. Анан Г варианттарын белгилесеңер, ошол Г варианттары көбүнчө 99% деңгээлде туура болорун дагы билишиңер керек. Жана дагы айтып кетүүчү нерселер, skimming, скандо деген ыкмалар бар. Булар ошо мен азыр мурда айтып өттүм, тексттин абзацтын башын окуйсуңар, аягын окуйсуңар. Анан дагы ортолорунан силердин көзүңөргө кайсыл сөздөр баягы урунуп атат, ошол сөздөрдү дагы окуп туруп жанакындай маалыматтарга ээ болушуңар керек. Google сайтына кирип, ошол Google'дан skimming же болбосо скандо ыкмасы кандай деп издесеңер, ошол жактан дагы кеңири маалымат берилет. Азыр биз булдарга токтолбой эле коелу, болгону убакытты кандай бөлүштүрүш керек. Ошолор тууралуу азыр айтып берейин. 1 саат убакыт берилет. 1 сааттын ичинде 3 текст бар. 3 тексттин биринчи жана экинчи тексти кадимки эле жөнөкөй тексттен турса, бир тексттен, ал эми үчүнчү текст кош үзүндүдөн турат экен. Тагыраагы кандай? 2 үзүндүдөн турат экен. Биринчи үзүндү жана экинчи үзүндү. Демек ошол үзүндүдө биз көбүрөөк убактыбызды сактап коюшубуз керек экен үчүнчү үзүндүгө. Ал эми биринчи үзүндүдө биз окуш үчүн текстти 5 минутабызды бөлүштүрсөк болот. Тагыраагы окуганга биринчи текстти эмне кылабыз? 5 минутабызды бөлөбүз. Ошол 5 минуттан бөлгөндөн кийин ал биринчи текстке канча суроо берилет? Баарыбыз билгендей 10 суроо берилет. Анан 10 суроого ар бирине 1 минута бөлөбүз. Демек 10 минутабыз кетип атат. Ал эми текстти окуганга канча минутабыз кетип атат? 5 минутабыз кетип атат. Ошондо 15 минутабыз кетип атабы? Ошентип ар жакта дагы 3 минута балким биз баягы кыйналып аткан, балким жакшы суроонун маанисин түшүнө албай аткан суроолор болушу мүмкүн. Дагы ошентип 3 минутаны ошого арнап койсок болот. Ошентип 18 минутаны
Биз бир текстке бөлөп өткөнбүз. Экинчи текстке дагы канча минутта бөлөп өткөнбүз? 18 минутта бөлөбүз. Ал эми калган убактыбызды болсо биз үчүнчү кош үзүндүгө кетиришибиз керек экен. Демек, түшүндүңөр достор, Азыр болсо биз мисалдарды иштөө менен силерге дагы кеңири түшүндүрүп бермекчибиз. Демек, ошол сүйлөмдө ким же эмне жөнүндө сөз болуп жатат деген дагы суроолор толук кандуу келип калышы ыктымал экен. Сүйлөмдө ким же эмне жөнүндө сөз болуп жатканы ал сүйлөмдү окугандан кийин билинет сөз түрдө, жана ошондогу негизги ой сүйлөмдө ким же эмне жөнүндө болуп жаткандыгын билгизет экен. Мисалы, биринчи сүйлөмүбүздү окуп көрөлү. Бишкекти жыл сайын кышында кара түтүн каптап жатат деген суроо берилди. Же болбосо ушундай бир сүйлөм жазылган экен. Демек, биз бул жактан Бишкек деген сөздү көрүп атабыз, жыл сайын деп атат, кара түтүн жана ошондой эле каптап жатат деген сөздөрдү көрүп атабыз. Негизинен силердин логикаңарды иштетсеңер, бул жакта Бишкек жөнүндө айтып атабы? Негизги автордун бизге берейин деген ою Бишкекпи? Жок, Бишкек эмес. Бишкекти жыл сайын кышында кара түтүн каптап жатат дейт. Демек, эмне экен? Бул жакта кара түтүн деген негизги сөз болуп саналат. Тагыраагы эмне жөнүндө сөз болуп жатат? Бул жакта кара түтүн болуп жатат. Бишкек каптап жыл сайын дегендер болгону ошол сөзгө кошумча баягы сөздү толук бир жеткириш максатында эле кошумча маани бериш үчүн эмне кылган? Жазылган экен. Ошондуктан бул жакта биринчи сүйлөмдө демек Бишкекти жыл сайын кышында кара түтүн каптап жатат дейбиз. Кара түтүн. Бул жактагы негизги ой кайсы экен? В вариант экен. Демек, В варианты туура болду. Кара түтүн дедик. Экинчи сүйлөмдү карасак, экинчи сүйлөмдө атанын тилеги балдарынын акылдуу болуп чоңоюшу дейт. Албетте, ар бир эле ата эненин тилеги өзүнүн балдары акылдуу, билимдүү болсо экен дейт. Демек, А вариантында эмне деп турат? Балдар Б'да атанын тилеги, В вариантында акылдуу, ал эми Г вариантында ата деп турат. Сөздү, сүйлөмдү кайра окуйлу. Атанын тилеги балдарынын акылдуу болуп чоңоюшу дейт. Атанын тилеги. Эми карайлы, Г вариантында ата деп турат. Негизги автордун бизге берейин деген ою бул жакта ата деген сөзбү? Жок. Демек, Г варианты туура эмес экен. Вда акылдуу деп турат. Акылдуу деген нерсени бизге түшүндүргүсү келген жок бул автор. А вариантында балдар дейт. Балдар тууралуу деле түшүндүргүсү келген жок. Болгону бул жакта атанын тилеги тууралуу сөз болуп атат сүйлөмдө. Демек, кайсы вариант туура? Б варианты туура. Атанын тилеги тууралуу кеп болду бул сүйлөмдө. Ошондуктан Б варианты туура болду. Азыр биз үчүнчү сүйлөмдү карап көрөлү. Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев болгон дейт. Туңгуч деген сөздүн эмне маанисин билесиңер? Биринчи деген сөз. Демек, Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаев болгон дейт. А вариантында болгон, Б вариантында президент, Вда туңгуч, ал эми Г вариантында Аскар Акаев деп турат. Биздин сурообуз кандай эле? Сүйлөм ким же эмне жөнүндө болуп жатат деген суроо болчу сүйлөм. Демек, бул жакта болгон деген сөздү айткысы келдиби автор? Жок. А варианты эмес. Б'сында президент тууралуу айткысы келдиби? Жок. В вариантында туңгуч деп турат. Туңгуч жөнүндө айткысы келдиби? Жок. Туңгуч деген нерсени айткысы келген жок. Болгону аны түшүндүрүп берип атат туңгуч президент деп. Демек, Г вариантында Аскар Акаев дейт. Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев болгон. Силерге автордун ою жеткирейин деген максаты Аскар Акаев болот. Демек, кайсы вариант туура болду? Г варианты туура болду. Кийинки сүйлөмдө Бахияна кичине балдарды абдан жакшы көргөн жана аларга дайыма камкордук кылган деген сүйлөм берилген экен. Бахияна кичине балдарды абдан жакшы көргөн жана аларга дайыма камкордук кылган. A'сында кичине балдар, Б'да камкордук кылган, Вда Бахияна, ал эми Г'да Аяна дейт. А вариантын карап көрөлү. Кичине балдар дейт. Кичине балдар тууралуу айтылды бул жакта. Кичине балдарды абдан жакшы көргөн деп кичине балдар кошулду сүйлөмдө. Бирок автордун берейин деген ою кичине балдар эмес, башка адам тууралуу болуп атат бул жакта. Башка адамды айтып жеткизейин деп атат. Демек, эмне? А варианты туура эмес экен. Б вариантын карап көрөлү. Камкордук кылган дейт. Камкордук кылган деген дагы бул жакта эмне бар? Сүйлөм бар. Сөздүн эң акырында кездешип атат мындай сөз. Бирок бул жакта камкордук кылуу тууралуу деле автор айтайын деген жок. Г вариантында эмне деп турат? Аяна деп турат. Бул сүйлөмдө такыр эле Аяна деген сөз кездештиби? Кездешкен жок, болгон жок. Демек, В варианты Бахияна деген туура болот. Бахияна жөнүндө айткысы келип атат автор бул жакта.
В варианты демек туура экен. Бешинчи мисалга келсек, Кыргызстанда эң кооз, таза жана туристтер көп каттаган жер Асман шаары. Мына азыркы учурда барыңар билгендей Асман шаары курулуп жатат, Ысык көлдүн баягы жээгинде. Демек ошол жакта туристтер көп каттаган жана эң кооз, таза жер деп автор айткысы келген экен. А вариантында Асман шаары, Б'да Ош шаары, В'да эң кооз деген сөз берилиптир. Ал эми Г вариантында жер деген сөз берилди. Бул жакта эң көп каттаган жер деген сөз айтылып атат Г вариантындагы. Бирок автордун берейин деген ою, түшүндүрөйүн деген максаты жер тууралуу болбой эле бул жакта. Жер деген сөздү түшүндүргүсү келбей эле. В'да эң кооз дегенде албетте бул жакта аны көркөмдөш үчүн, аны дагы таанытыш үчүн, жакшы жагын билгизиш үчүн ошондой сөздөр колдонулду, эң кооз деп. Демек, бул дагы туура эмес экен. Б вариантында Ош шаары дейт. Бул жакта сүйлөмдө Ош деген бир дагы сөз кездешкен жок, демек муну чийип коебуз. А варианты Асман шаары дейт. Демек Кыргызстанда эң кооз, таза жана туристтер көп каттаган жер кайсыл шаар экен? Асман шаары экен. Демек А варианты туура. Автор Асман шаары тууралуу айткысы келген бул жакта. Кийинки сүйлөмдө Кызыл сууда жашаган кыргыздар салтты бекем карманып, улуттук баалуулуктарды аздектеп келишет деген сүйлөм берилген. Кызыл сууда жашаган, албетте азыркы учурда Кызыл суу деген жерлер абдан көп Кыргызстандын аймагында. Мисалы, Жетөгүз районунун административдик центри дагы Кызыл суу айылы болуп саналат. А бирок бул жакта Кызыл суу деген бул Кыргызстандын аймагында жайгашкан жер тууралуу сөз болбой эле. Кытай эл республикасында жайгашкан кыргыздар жашаган жер тууралуу кеп болуп атат. Ушул жер тууралуу дагы айта кетсек болбоз. Кызыл суу автономиялык областында азыркы учурда кыргыз улутундагылар өмүр сүрүп жашап келишет. Какшал тоолорунун ар жагында, Торугартын ар жагында жашашат. Анан көпчүлүк баягы тарыхты анчейин билбеген адамдар бул жактагы кыргыздар 1916-жылы баягы улуттук боштондук күрөшүндө барып калган кыргыздар, алар качкындар деп көп айтышат да. А чындыгына келгенде Кызыл суудагы кыргыздар 1916-жылы барган кыргыздар болуп саналбайт. Негизинен мындан канчалаган кылымдар мурда бизде билебиз, улуу кыргыз дөөлөтү болгон кыргыздар баягы Азиянын көптөгөн чөлкөмдөрүн басып, ошол жерлерде отурукташып жашаган калп болгон. Демек, Кызыл суу мурда эмне болгон экен? Кыргыздар эле жашаган жер болгон экен. Болгону кийинчерээк биз Россия империясына карап калганда, ошол орустардын төөлдөрү менен Кытайдын төөлдөрү кыргыздын жерин жарымын сен башкар, жарымын мен башкарайын деп туруп, ортодон Какшал тоо менен бөлүп салышкандагы натыйжада Какшал тоонун артында калган кыргыздар эмне болгон? Кытай эл республикасына карап калышкан, бер жагындагылар СССРге карап, бер жагы СССРге баш ийген экен. Демек эмне болду экен? Ошол жердин баары эле кыргыздар жашаган жер болгон экен, жалпы жонунан. Болгону саясат бул жакта экиге бөлүп салышкан экен. Ушул тууралуу негизи айтайын дедим. Эми А вариантында Казакстан дейт, Б вариантында Кызыл сууда жашаган кыргыздар, В'сы салтты бекем карманып, Г'сында улуттук баалуулуктарды аздектеп келишет дейт. Бул жакта ооба Г вариантындагы улуттук баалуулуктарды аздектеп келишет деген айтылды. Бирок негизги айтайын деген автордун ою бул эмес. В вариантында салтты бекем карманып деген дагы айтылды. Бирок автордун жеткирейин деген бизге баягы максат кылган негизги ою бул эмес экен. А вариантын карап көрөлү, Казакстан деп турат. Казакстан деген такыр эле бул жакта сөздө, сүйлөмдө кездешкен жок. Бул вариантты биз биринчи эле чийип салышыбыз керек. Демек, Б вариантында эмне деп турат? Кызыл сууда жашаган кыргыздар. Эң негизги автор бизге Кызыл сууда жашаган кыргыздар тууралуу айткысы келди. Б варианты туура болуп саналат. Кийинки сүйлөмгө келсек, кийинки сүйлөмдө биз ал куштун атын Аккуу деп жаңылыш айтып жүрөбүз. Сүйүүнүн символу болгон куштун аты куу. Болгону Орто Азияда ак түстө көп кездешкендиктен Аккуу деп көнүп калганбыз. Кара түстөгү куулар кара куу деп аталган жайы бар дейт. Демек, бул дагы балким силер үчүн жаңы маалымат болушу мүмкүн. Силер көлдөн көргөн, же болбосо көлмөлөрдөн, башка жана жерлерден көргөн бир кушту Аккуу деп атайсыңар. Ооба, Аккуу деп атаганыбыз туура экен. Бирок эмне? Негизги куштун аты Аккуу эмес экен. Биз орусчадагы лебедь деген сөздү билебиз. Ошо лебедьтин кыргызчасы Аккуу деп кабыл алабыз. Бирок лебедь деген сөздүн кыргызчасы куу экен. Куу экен. Куштун аты демек куу болуп атат, Болгону ак түстөгүсү биздин Орто Азия аймактарында көп кездешкендиктен биз Аккуу деп көнүп калганбыз.
ошол куулардын Европа өлкөлөрүндө кара түстөгүсүндө кездешет экен. Демек аларды эмне деп айтат экенбиз? Кара түстөгүсүн кара куу деп атаган жайыбыз бар экен. Ал эми ак түстөгү кууларды биз ак куу дейт экенбиз. Куштун аты ак экенби? Жок, куштун аты ак куу эмес, куштун аты куу экен. Анын болгон түсүнө жараша эле биз айтып коет экенбиз. А вариантында ак куу дейт, Б вариантында кара куу, В да куу, Г да Орто Азия дейт. Орто Азия айтылды. Бирок негизги автор бизге Орто Азия тууралуу айткысы келген жок. Максаты Орто Азия эмес бул жакта. Ак куу дейт. Ак куу тууралуу дагы эмес бул жакта. Кара куу тууралуу да эмес, негизи куу деген сөздү түшүндүрүш максатында ушул сүйлөмдү бизге берген. Демек В варианты куу туура болуп саналат. Кийинки сүйлөмдө Аларчага бараткан жолдо жол тыгыны пайда болду. Сүйлөмдө ким же эмне жөнүндө сөз болуп жаткандыгын биз табышыбыз керек. Г вариантынан карайлы, Нарын деп турат. Аларча Нарын областында жайгашканбы? Жок. Такыр эле бул Нарын бул жака туура келбейт. Нарын башка областта, ал эми Аларча болсо Бишкектин четинде Чүй областына караштуу аймак болуп саналат. Демек Г вариантын биз чейели. В да пайда дейт. Пайда деген сөз айтылды, бирок негизги автор бизге пайда тууралуу бул жакта айткысы келген жок. Жана ошондой эле А вариантында Аларча деп турат. Аларчага бараткан жолдо деп атат. Аларча деген сөз кошулду бул жакта. Бирок негизги автордун айтайын деген ою Аларча тууралуу эмес. Болгону ошол жакта бараткан жолдо эмне пайда болуптур? Жол тыгын. Жол тыгындын орусчасын пробка дейбиз. Демек пробка пайда болгон экен. Ошол тууралуу айткысы келди. Демек кайсыл вариант туура болду? Б варианты туура болду. Кийинки сүйлөмдө Айтматов району Кыргызстандын Талас облусунда жайгашкан ажайып кооз жер дейт. Баарыбыз билгендей эле өткөн жылдары Кыргызстандагы ошол жер суу аттарына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралып, ошондон баштап жер суу аттары көпчүлүк жерлерде өзгөргөн. Кара Бура деген райондун аты өзгөрүп, эмне болгон? Айтматов деп район болгон. Тагыраагы Кара Бура районунда Айтматов өсүп чоңойгон, ошол жакта төрөлгөн. Анан өзү төрөлүп өскөн жерди демек Айтматов району деп өзгөртүштү. Демек окуйлу. Айтматов району Кыргызстандын Талас облусунда жайгашкан ажайып кооз жер. Асы Талас дейт, Бсы Айтматов району, Всы ажайып кооз жер, ал эми Гсы облус деп турат. Г вариантынан баштап көрсөк, бул жакта облус тууралуу автор айткысы келдиби? Жок, облус тууралуу айткысы келген жок. Ажайып кооз жер деп анын баягы кооздугун айткысы келдиби? Жок, айткысы келген жок. Муну билип атасыңар, логиканы иштетебиз бул жакта. А вариантында Талас дейт. Талас облусунда жайгашкан деп атат. Бирок негизги автордун максаты Талас облусу эмес. Бул жакта Айтматов району тууралуу кеп болуп жатат. Айтматов району деп башталдыбы? Демек ошол тууралуу кеп болот экен. Эң дагы силерге баягы айтып кетчү нерсе, сүйлөмдүн башы негизинен кайсыл сөз менен башталса, көпчүлүк учурда, дайыма эмес, көпчүлүк учурда сөз ошол жөндө болот экен. Кийинки сүйлөмдөрдө дагы. Мисалы, айтышыбыз мүмкүн, Жусуп Абдрахманов ушунча баланчанча жылы Ысык Көл облусунда туулган, ал жаштайынан билимге дилгир болуп, жогорку билим алган деген сыяктуу эметсек, демек бул жакта ким жөнүндө сөз болуп жатат? Жусуп Абдрахманов жөнүндө сөз болуп жатат. Демек биринчи сөздөн эле биз анда эмне тууралуу кеп болорун баамдап койсок болот экен. Демек автордун айтайын деген максаты бул жакта Айтматов району тууралуу болду. Б варианты туура экен. Кийинки сүйлөмдө кыргыз тилинде 7 деген санга чейин эле О жана Ö мүчөлөрү уланат. 8Ö деген сөз жок дейт. Туура, баарыбыз билгендей эле кыргыз тилинде санатоочторду баарыбыз билебиз. Ошо санатоочтордун ичинен жамдама санатооч деген түшүнүк бар. Жамдама санатоочтор канчага чейин саналат? 1Ö, 2Ö, 3Ö, 4Ö, 5Ö, 6Ö, 7Ö. Болду, 7Ö деп сөз бүтөт экен. Эгер силер жалпы республикалык тестирлөөдө грамматика бөлүмүнөн ушундай бир окуучулардан 9О келишти, окуучулардан 10О келишти деген сөздөрдү көрүп калсаңар, дароо ал сөздөрдү ката деп билишиңер керек экен. Кыргыз тилинде демек жамдама санатооч кайсыга чейин экен? 7 деген цифрага чейин, санга чейин уланат. Демек 8Ö, 9О, 10О деген сөздөр кыргыз адабий тилинде колдонулбайт экен. Түшүндүңөр, Демек А вариантында 8Ö деген экен, Б вариантында 9О деген, В вариантында 10О деген. Мындай сөздөр азыр айттым жок деп кыргыз тилинде. Демек бул жакта О, Ö мүчөлөрү 7 санына чейин эле уланат деп өзү эле айтылып турат. Демек логика жатат бул жакта, 7Ö деген сөз туура болот. Г варианты. Урматтуу достор, ушун менен окуп түшүнүү бөлүмүнө
бөлінген алғашқы сабағыбыз дагы өзүнүн соңуна келип жетти. Кийинки эфирлерден амандашканча бар болуңуздар.